Assalamu alaikum, урматтуу каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн мен сиздерге арактын зыяндуулугу жөнүндө айтып бермекчимин. Менден алыстабаңыздар. Видеоға бир дана лайк басып, ушул видео роликти таратып коюңуздар. Арактын айынан канчалаган адамдар каза болуп атат, канчалаган адамдар өлүп кетип атат. Бул дүйнөдөн шахадат келмесин айта албайм. Бүгүн мен ушул атайын бир болгон окуяны сиздерге алып чыкмакчымын. Вакыт өшөп аны эсе угуп туруңуздар. Фузайл ибн Яс өлүм төшөгүндө жаткан шакиртине келип, шахадат келмесин айта аласың деп сурады. Анын тили эч келбей жатты. Фузайл бир нече жолу кайталаган эле, айтпаймын, мен андан алысмын деп өлүп кетти. Фузайл ыйлаган акыбалда ал жерден чыгып кетти. Кийин бир нече убакыт өткөн соң Фузайл түшүндө шакиртинин тозокко сүйлөрүлүп алынып кетип жатканын көрдү. Эй байкуш, эмнеге шахадаттан алыс болдуң деп сурады. Ал шакирти, устаз, менин бир боорум бар эле. Табыптарга бардым. Алар ар жылы бир стакандан арак ичип турасың. Болбосо оорудан айыкпайсың деди. Жана мен дарылануу үчүн ар жылы бир стакандан ичип турат элем деди. Ар жылы бир стакандан дарылык үчүн ичкен адамдын акыбалы ушул болсо, көңүл ачуу максатта ичкен адамдын акыбалы кандай болот экен деди. İmam Zahavi Чоң күнөөлөр китеби. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, биздин каналга жазылып, жанындагы коңгуроочуну басып коюңуздар. Ошондой эле лайк басып, видеону таратып коюңуздар. Kelime keltiringizler. Katurak. Жүрөгүң жайынан чыга турган хадис. Эгер денеңде мусулмандын каны болсо, бул хадис туккандан кийин аракты азыр 3 талак кыласың. Пайгамбарыбыздан уктум дейт. Пайгамбар айтты дейт. Арак күнөөлөрдүн, бузуклардын энеси. Чоң күнөөлөрдүн чоңу. Ким арак ичсе, энеси менен, халасы, апасынын, энесинин бир туугандары менен, халатуху, халалары менен, амматуху, amma деп атанын бир туугандары, өзүнүн энеси, энесинин атасынын бир туугандары менен жатып зина кылгандай күнөөкөр болот дейт. Шунан кийин дагы ичиңер келебей. Көп аялдар телефон çalат, көп аялдар арызданып келет. Мен 20 жылдан бери иман, ислам жолунда даватта жүрөм. Арызданып келген аял ыйлайт. Болдеке, атың өчкүр аракты ичип келди күйөөм. Таң аткыча мас. Мен уктабай кыздарымды коруп чыктым дейт. Кимден? Атасыдан. Таң аткыча кыздарымды атасынан коруп чыктым дейт. Ол мас айван кыз экенин билеби? Эне экенин билеби? Урматтуу мусулман бир тууган бир устазыбыз айтат. Кайрымдуулук кылып, зекет берип, садака берип жүрөбүз дейт. Бир үйгө барсак дейт. Үйдөгү аял чыгып дейт. Болдеке, дуа кылың. Күйөөм түрмөдө дейт. Сабыр кылың, чыгат. Жок, чыкпасын деп дуа кылың дейт. Эмнеге? 4 кыздуу болдум дейт. 4 кыздан кийин Кудайым бир перзент берди. Ал кеш ичет. Сөйкөмдү сатып ичет, билезигимди сатып ичет, кийимимди сатып ичет. Үйдө эч нерсе калтырган жок. 4 кыз качан уул тугасың? Кудай Таала 4 кыздан кийин уул берди дейт. Уулум эми дейт. 2,5 жашар болуп чуркап дейт, мойнубузга асылып, атасыга туяк боло турган, атасынын атын көтөрө турган уул болду, сүйүнөбүз дейт. 4 эжеси сүйүнөт дейт. Бир күн мас болуп келип дейт, мас дейт. Айван дейт. Балага карап, бул ким? Мага окшобойт дейт. Кимдин баласы? Мага окшобойт дейт. Ой, сиздин балаңыз, өзүңүздүн баласы. Кудай Таалага илей берип 4 кыздан кийин сурандым. Үй билен сактайын деп Кудай берип, жок, мага окшобойт. Айткын деп айтат дейт. Аллага ант ичем. Валлахи биллахи таллах атасы сиздики десем дейт. Карап туруп 2,5 жашар баланын 2 кулагынан кармап, атаң ким деп дуалга уруп атат дейт. Кимдин баласы деп уруп атат дейт. Кулагыдан көздөн канагы өлүп калды балам дейт. Ким кылып атат муну? Алкаш. Урматтуу мусулман, бул не деген сөз? Өзүнүн баласын кулагынан кармап дуалга урду. Kulaktan, közden kanagı ölüp kaldı balam deydi.
Kudaya çıkmasın. Mas bolup kelgende kızlardı korgoymун deydi. Je sizlerde mындай окуялар жок bu? Урматтуу мусулман биртоқ арақ букты ичип алып машинеге отуруп, бир үй бүлөнү жетим кылып, балдар жетим калтырып атат. Аялдарды жесир калтырып атат. Ата эненин боорун жулуп атат. Эмненин кесепети? Арактын кесепети.